кече, бүгін ертең. Мына ушул вишнядан, кара гиластан рецептидүү абалды көрүп турууга болот. Аталыгынан билсек болот. Мына сол жакта биринчи турган чаңдашы бүткөн. Ичинде урук түйүп калган. Ортосундагы жарым жартылай чаңдашуусу бүткөн. Мындайча айтканда аталыктардын жарымы кургай баштаган. Көрүп турасыздар мынакей. Үчүнчүдө эми гана свежий мынакей. Үчүнчүдө свежий аталыктарды көрүп турууга болот. Мына ушул алдыңыздарда көрүнүп турган бак 2000-жылы тегилген. Бир гана сорттон тегилген, валовой 3. Бул бакты атам тегип берген. Бул жерде жакын арада бир 250 метр аралыкта эч кандай башка гилас жок. Бул мен өзүмдүн багым. Кара гиласты вишняны көрүп турасыздар. 50%дан 80%га чейин гүл ачып калган. Валовой 3-төр болсо 30%дан 50%га чейин гана жетет. Демек, бул жерде кара гилас валовой 3-тү чаңдаштыра алабы деген сортко жооп бергим келет ата. Биз мына ушул валовойлордон кеминде 100 килограммдан 300 килограммга чейин мөмө алабыз. Мына ушул жерден. Алганыбызга кыйла жыл болду. Почти 2005-жылдан бери гилас сатсак керек. Башка чаңдаштыра турган сорт бул жерде такыр жок. Деңиз деңгээлинен 1300 метр бийиктикте турат. Демек, салкын жерде боло турган болсо, демек мына ушул кара гилас дегенибиздин кеч гүлдөгөндөрү, демек валовойду чаңдаштыра алат экен. Бул валовойго караганда бир аз 3 күн алдын гүлдейт экен. Мына ушул күндөрү дагы бир 3 күн ушундай ала булут болуп тура турган болсо, арлар чаңдаштырып бере турган болсо, демек валовой 3-тү мына ушул кара гиластарыбыз сонун кылып чаңдаштырып берет. Бул практикада дагы көргөнсүздөр. YouTube каналыма жүктөгөнмүн. Кара гилас демек чаңдаштырып бере алат. Бирок мына ушундай салкын жерлерде гана. Бизге окшогон, эгерде 1300-1500 аралыкта болсоңуздар, деңиз деңгээлинен жогоруда, анда кара гилас дагы сиздерге жакшы жардам бере алат. Сиздер менен Багастыр Кыргызстан каналы болду. Багыңыздарга Кудайым берекесин берсин.